Биринчиден окуяны айтып кетейин. 7 май мурда күнү социалдык тармактарда так айтсам Дюна KG деген Instagram аккаунтта ушундай видео чыгыптыр. Аны тарай баштады Telegram каналдардын комментарийлерине, андан сырткары мага дагы жөнөтө башташты көрөрмандар. Андан кийин ал видеону текшере баштадык. Ал видеодо эмне болчу? Сабыр Жапаров дейм. Бир киши видеого тартып, ящиктердеги коробкалардагы алтынга окшош слитокторду көрсөтүп, мына баардыгын санап чыктым, туура Сабыр аба сиздин балдарыңыз алып келди, мен муну жеткирем деп видео тарады. Аны текшере баштасак, ошо кара ящиктерде жазуу бар экен, латин тилде LCA анан IQ деген. Аны эл аралык мындай код боюнча IQ деген бул тамчыны билдирет, LCA деген ларнаканы билдирет. Бул Кипрде. Андан кийин мен аны көрүп издей баштадым. Анан 2-июль 23-жыл деп жазылып турган ал коробкаларда. Анан мен издей баштадым. Бул абдан оор иш болду, себеби көп трекерлер баягы самолетторду көрсөткөн 1 жыл мурункун көрсөтпөйт да. Андан кийин бир трекерден таптым 2-июльдө чын эле тамчыдан Ларнакага жеке учак учуп барыптыр. Ал болсо жөнөкөй рейсовый самолет эмес, бул деген атайын жалдап бирөө тамчыдан Кипрга учуп барыптыр. Ошону тапкандан кийин мен биз акылдаштык, анан кийин кыргыз эл үчүн бул абдан керектүү маалымат деп чечтик, анан кийин иликтөө катары чыгардык. Иликтөө катары чыгаргандан кийин Бишкек боюнча саат 2-лерде бир топ убакыт өткөндөн кийин, иликтөө чыгаргандан кийин Эдил Байсалов, анан башка мамлекеттик кызматкерлер шыбай баштады. Мына Болот Темиров мындай, Эдил Байсалов баш болуп шыбай баштады. Ушундай бийликти кулаткысы келет, тынч жашабайт, ар нерсе деп жаза баштады да. Анан Эдил Байсалов 3-4 аргумент чыгарды. Эмне үчүн баягы социалдык тармактарга чыккан видео бул фейк деп. Бунун оюм боюнча ар бир слитка 12-4 килограмм, 31 штук, баягы ящикте жазылган 31 штук слитка 384 килограмм баары кошулуп 1,5 тонна алтын дейт. Аны ошол коробкаларга кантип салып койсо, аны ким көтөрө алмак эле деп айтып, ошондуктан бул фейк деп атат да. Негизи коробкалар темирден, андан сырткары видеодон көрсө болот, ал атайын палета деп коет. Палеталарда турган, ал палеталар атайын оор жүктөр үчүн колдонулат. Аны баягы атайын машина менен көтөрүп жөн эле жүктөп койсо болот. Самолетко болобу, машинага дагы болобу. Ошондуктан буну эч ким көтөрө албайт. Ал коробканы деген бул аргумент эмес да. Бул видео фейк дегенге. Экинчиден дейт, алтын слиток атайын маркировка болот деп. Ал жерде жазылыш керек, Кумтордон чыкты, нары бери Кара Балтада афинажный заводдо номер алган деп, номерин жазылыш керек деп, анан кийин проба жазылыш керек, 999 проба деп жазылыш керек. Ал берки видеодо андай пробалар жок. Негизи туура ар бир слитокто даже номерлер болот. Ошол номер менен мындай чын добросовестный сатып алган
адам же уюм же фирма ал текшере алат. Кайсы жерден, кайсы күнү табылган бул алтын, кайсы күнү куюлган слиток дегенди тапса болот. Бирок бул жерде маселе эмне болуп атат? Маселе деген контрабанда менен сабыр аба деген деп видеодо айтылып атат. Контрабанда менен жашыруун чыгарып атат. Аны болсо жашыруун чыгарып черный рынок деген черный рынок дейт го. Ошо жашырып сатканга аракет кылганда маркировка эч ким койбойт да. Кайсы келесо өзүнө табыш үчүн маркировка коет. Ошойдон эле кетирет. Бул деле аргумент болбойт. Бирок Эдил Байсалов ушундай бул ошон үчүн фейк, ошон үчүн Болот Темиров саткын дагы бир нерсе иши кылып бир топ сөздөрдү таптыр менин оюмча. Үчүнчүдөн дейт, ошол алтынды сен атайын жеке менчик самолет жалдап, чартер кылып алып баратсаң, тим эле бандероль посылка почтадан салгансың, баары бирөөсүнүн датасын жазып, маршрут тамчыларынака, анысына дагы коробканын сыртына эмес, крышкасына ичине жазган көк эмелер бизде келесо деп эсептешеби деп жазыптыр. Канчалык сен контрабандист болосуңбу, ким болсоң дагы сага тем более ушунчалык алтынды жүктөп атсаң, санайсың да баары бир. Санаш үчүн кагаздарды жазасың. Келесиде ойло, Эдил Байсалов ошол контрабандисттерди келесиде ойлойбу. Билбейм, бул деле аргумент эмес деп айтсам болот. Бул деле аргумент эмес, себеби жазуулар мындай жазбайт деп неме кылып атат да. Тим эле ошо контрабандисттер ушунчалык келеси деп ойлойт да. Бирок наоборот, бизди келесо деп ойлоп ушундай аргументтерди келтирип атат Эдил Байсалов. Андан сырткары КТР ошонун баардыгын айтып, немеде 4-чү аргумент келтирип атат да, акырында аябай мактап сактап ушундай Садыр Жапаров деген убагында кумторду маселесин ушул көтөргөн, алтын урдалып атат деп, ушул көтөргөн, ошондуктан Садыр Жапаров эч качан урдай албайт дейт. Бул деле аргумент эмес, себеби биз көрүп жүрөбүз, мурунку Садыр Жапаров азыркы Садыр Жапаров менен салыштырса болбойт. Себеби мурун бир сөз сүйлөгөн, азыр болсо башка сөз сүйлөп жүрөт. Бийликке келгенден кийин 360 градус 180ге айланып тегеренип кеткен. Ошо кыргыз тилинде кыскача ушуну айтып кеттим. Биз болсо дагы эмнени айтайын? Андан сырткары ошо Дюна Кижи деген Instagram аккаунтта дагы 2 видео пайда болду. Ал жерде WhatsApp перепискасы бар экен. Ошо Сабыр аба деген киши менен деп ишендиришкенге аракет кылып атат. Бирок бир дагы далил жок да бул видеолорго ишенбегенге. Себеби бул постановочный болсо, ушунун баардыгын эске алыш керек да, детально. Бул либо гений, же болсо бул видео чын видео да. Себеби көп нерсени биз таптык, аны эске алып, мындай жасалма видео жазсаң, көп нерсени эске албай калат элең да. Бирок биз
өзүбүздүн иликтөөбүздү улантып атабыз. Мен дагы бир топ нерсени изилдейм, карайм, ошол WhatsApp переписка боюнча видеону дагы бир сыйра текшерип чыгам. Андан сырткары башка маалыматтарга дагы издеп, издегенге аракет кылам. Анан кийин дагы бир нерсени айтып кеттим орус тилинде. Мындай укуктуу мамлекетте жашасак, ушундай видео чыккан күнү ошол эле Зулушев, ген прокурор, ошол эле Камчек Ташиев, ГКНБнын башчысы, вице-премьер, ошол эле Улан Ниязбеков МВД текшерүү жүргүзүп, эми кылмыш иш ачпаса деле, бирок текшериш керек эле. Ушул самолет учтубу? Мен издебейм, алар издеп табыш керек эле. Ошо самолет учтубу, тамчыдан ошол күнү 2 июлда самолеттор учтубу, учпадыбы, ким учту ал жерде, кайсы коробкалар, ушундай коробкалар самолетко салындыбы, салынбадыбы? Анан Кипрге чалып сураш керек эле. Ким учуп барды, эмне алып барды, декларацияларды толтурдубу, толтурбадыбы? Таможенниктер, пограничниктер сурак алып, бирок анын бирин дагы кылган жок азыркы бийлик. Себеби анын ордуна эмне кылып атышат? Алар болсо Болот Темировго жабышып алышты. Болот Темиров бузуку, сапкын, ары бери деп. Себеби текшергенде чындыгы чыгып калышы мүмкүн.